Урматтуу Алмаз Темирбекович, чындыгында мыйзам долбоорун колдойбуз. Кыскача айтып кетсеңиз, сууну эффективдүү пайдалануу боюнча кандай чараларды колдонуп жатасыздар? Эми бизде биринчиден суу сактагычтарды куруш керекпиз. Биздин планыбызда жана 55 БДР деп атпайбызбы? Жана орто жана чакан суу сактагычтарды. Бул биринчиден сууну сактап калыш керекпиз. Анткени бизде Кыргызстанда болгону 1 миллиард 800 миллион куб суу сактайбыз да. Бул сөзсүз мына гарантированный водопад жасап коет, сөзсүз бере алабыз да. А калган дарыялардан же источниктен биз мындай кепилдик бере албайбыз. Ошон үчүн жанагы суу сактагычтарды куруш керек деп биринчи планыбыз ошол. Экинчиси жанагы 2000 километр канал бетондойбуз деген бул жанагы жоготууларды азайтыш керек. Анткени биздин сууну дарыядан алып 50%, 60%ын биз жолдон эле жоготуп атабыз. Ошол экинчи планыбызда ошол эме. Үчүнчүсү жанагы цифровизация деп атабыз. Биз азыр датчиктерди көбүрөөк чыгарып, биздин 2 институт иштеп атат ирригация боюнча мисалы. Ошолор жылына 500дөн 1000ге чейин датчиктерди койдурайлы деп атабыз. Анан ошол сууну туура бөлүштүрүү маселеси да. Анан төртүнчү эң бизде азыр маанилүү болуп атат, бул жанагы жамгырлатуу жана тамчылатуу сугаруу. Буга биз мына быйыл биринчи жолу 400 миллион бюджеттен бөлүнүп атат, колдоп бердиңер өткөндө комитетте. Ошону биз быйыл сатып алып, эмки жылы жазында уже коюп баштайбыз. Бул 2000 гектар, биринчи 2000 гектарды коюп баштайбыз. Бул жайыштыруу маселеси биринчиси. Экинчиси ошо биздин жанагы фондуу жерлерди колго алайлы деп атабыз. Ушуна тапшырма берилди бизге. Эми чындыгында баягы жылдан жылга климат өзгөрүп, бул глобалдык көйгөй болуп кетип атат Орто Азияда суу маселесичи. Сиз аябай маанилүү жетекчиликте көп жылдан бери иштеп атасыз. Бизге караганда тажрыйбаңыз, билимиңиз, маалыматыңыз бир топ эле. Ошол менен чогуу мына билесиз, Ошто Папан суу сактагычы бар. Папан суу сактагычынан Кара Суу району, Араван району ошол суу сактагычтан суу ичишет да, дыйкандарчы. Анан бирок ошол жай айларында өзгөчө баягындай түшүмгө кирип, суу бере турган сезон убактарда кээде суу жетишпей калып атат. Ушул көйгөй мына акыркы жылдары аябай эле көйгөйлүү маселе болуп кетип атат да. А кыш мезгилинде туура баягы суу сактагычты жаап турсаңар дагы суу көбөйүп кетиши мүмкүн, баягы нормадан ашыпчы. Ошон үчүн ушу сунуштайт элем, дагы ушул суу сактагычтарды курсаңыздар, мини жок дегенде кичи болсо дагычы, ар бир райондук деңгээлдегичи. Себеби мына жакынкы өлкөлөр кышы менен кирген сууну сактап туруп, жайындаса ошону иштетип атышат да бизденчи. Анан дагы кийинки суроом ушул. Бүгүнкү күндө толук кандуу суу менен камсыз кылуу үчүн кандай прогноз, кайсы жылдарга мындай дыйкандарыбыз айдоо жерлер толук мына полевой суу менен камсыз болот? Эми жалпы Кыргызстан боюнча прогноз бериш абдан оор. Анткени бизде климат өзгөрүп атат. Мурда 6 жылда бир келсе жанагы циклыбыз. Мисалы 21-чи келди, анан 23-чү келди жана кургак жылыбызчы. 22 жыл быйыл абдан жакшы болду. Жана көп жумуштарды жазадык биринчиден. Экинчиден жанагы бизден суудан дагы дарыядан аккан суулардан биринчиден биздин көз карандыбыз. Экинчи жаандан, жаан чачымдан. Ошо быйылда жаан чачым жакшы болду. Сууну жеткизип бердик. Эмки жылга прогноз айтыш оор. Бизде жанагы Кыргызгидромет апрелде акыркы прогноз бергенде ошондо айта алабыз. А биз даярданып атабыз. Эмне болсо да даярданып, ушу фермерлерге сууну толук кандуу жеткизип бергенге даярдоо иштерди жүргүзүп атабыз. Азыр быйыл 25-чи жылдан буюрса, Отсадыр каналы толук кандуу оңдоп түзөө иштеринен өтөбү буюрса? Ратификациядан өткөн баасычы. Отсадыр каналын жазында баштайбыз, билесиздер, муну кеңейтебиз и бетондойбуз. Аякта дагы 40 километрдей толу менен реабилитациядан өтөт. Андан тышкары жаңа көтөргөн Папан суу сактагычтын астында Араван Акбура каналдагы жазында курулуш иштери башталат. Анда кеңейтебиз.
Аякта дагы туура айтып атабыз, Арамага чейин суу жетпей калат. Ошон үчүн ал проекттагы ратификациясы өткөн, баары кол коюлган. Азыр жазында 2 проекттен башталат курулуштар. Анан Алмаз Темирбекович, мен сизге кат түрүндө да кайрылдым эле. Ошол Кара Суу районунун Акташ айылы бар, мурдагы азыркы Ала Тоо айыл өкмөтүндөчү. Ошол жерге биз насосный станция курайлы деп кече бюджет талкуу болгондо да Бакыт Эргешевке да кат түрүндө бердим, сизге дагы беребиз. Негизи ушу Папан суу сактагычынан башталып келген суу эң баягы хоч деп коет, эң ошол айылдан түгөйт да. Анан баягы каналдар чынын айтканда бир 20-30 жылдан бери чабылбастан 1-2 куб батчу каналдарга суу 500-600 литрлик батып калган. Анан дагы эле баягы бетон жок болгондуктан потеря көп. Ошон үчүн сизден бир сураныч, эң баягы акыркы айыл болгондуктан азыр жаңы барак айылы көчүп чыкты ошол жергечи. Азыр мен сизге кат түрүндө берейин. Ушул нерсени жеке көзөмөлүңүзгө алып, 25-жылкы бюджеттен жок деген ошол жерлерди чабып, бетондоп, баягы насосный станциябыздын сметасы даяр 40 миллион 179 миң сомдукчу. Мен сизге берейин азыр. Рахмат чоң. Насос станция проектиси даяр болсо эле куруп беребиз. Болбосо биз жасап берели проектисин.